Сот отурумунда 2012-жылдын 3-октябрында окуялар боюнча Ар намыс фракциясынын лидери Феликс Кулов көрсөтмө берди. Ал өз сөзүндө эң башкысы зыян келтирилбесе адамдар жабыркабаса болду, митингде кызуу кандуулар болот деди. Мындан тышкары ал 2 ай мурун депутаттарды Ак үйгө кире бериште тыкыр текшерүүлөр башталган. Ошондон улам ал Ак үйдүн өзгөчө коргоодогу объект экени туурасындагы мыйзам долбоордун үстүнөн иш жүргүзүп келет. Бирок ал аталган имараттын жана анын тегерегинин коргоодо экендиги боюнча эч бир юридикалык документтерди тапкан эмес. Правительство не нашли такого документа, да, который прямо регламентировал бы, значит, вернее, определил бы статус этого здания, что оно является особо охраняемым объектом. Такого документа нет. Кулов суроого жооп берип жатып, бийликти күч менен басып алуу дегенде адамдардын колунда куралы болушу керек деди. Насильственный захват власти должен сопровождаться насилием. Насилие должно подразумевать, что человек должен быть вооружен. Ал эми Камчыбек Ташиевдин суроосуна жооп кылып, эгер элге карай ок атылса, мен деле ошол кадамга барат элем деди. Вопрос. Если начнут стрелять в сторону народа, что я должен был делать? Бежать обратно или останавливать стреляющих в народ? Я не знаю, как вы, я бы пошел вперед. Я так же. Соттук процесске мурунку президенттин саналашы Үсөн Сыдыков да келди. Ал суроолорду күтпөстөн эле Кумтөр боюнча митинг өткөн күнү Бишкектин тыш жеринде жүргөнүн айтып, айыпталуучуларды күнөөлүү эмес деди. Судья бул жерде составтардан суранышым эми ушу жигиттерде кыргыздын бир мыктуу атуулдары, мамлекетибиздин келечегине салым кошо турган мыктуу балдар. Ушу балдарга бир карап калыстык менен мамиле кылсаңар. Эгер уруксат берсеңиз бир колуна алышып коеюн, эми жигиттер 4-5 айдан бери көрөлөт менен. Сот отурумунда КТРдин башкы директору Кубат Оторбаев суралды. Бирок ал суроолорго оңдуу жооп бере албай жатты. Депутат Камчыбек Ташиев андан 3-октябрдагы митингден кийин Ташиев Бакиевдер менен телефон аркылуу сүйлөшкөн деген видеону эфирге бергенин айыптап, бул кимдир бирөөнүн буйругу деген дооматты койду. Ташиев 3-октябрга чейин Бакиевдер менен байланышы болгон. Мына Ташиевдин телефону, бул мына Минск менен сүйлөштү, бул мына Лондон менен сүйлөштү деп карталарын, то есть чызмаларды чызып, схемаларды чызып КТРКда көрсөттү. Ошол маалыматты сиз кайдан алдыңыз? Бул материал 13-14 октябрда эфирге чыккан экен. Анан ал маалыматтарды ошол интернетке чыккан материалдардын негизинде беришкен экен. Сиз көрсөткөндөн кийин гана бир нече интернет булактары, гезиттер ошону жазып чыгышты. Мына КТРК көрсөттү. Бакиев менен сүйлөштүр Минскиден, Ташиев Лондон менен Максим менен сүйлөшүптүр деп бардыгын ошентип айтты. Бул деген кантип ойлойсуз? Камактагы жаткан адамды түздөн-түз каралоо эмеспи? Эгер мүмкүнчүлүк берсеңиздер, бул түздөн-түз мамлекет тарабынан сизге болгон буйрук болгон, заказ болгон. Ташиевди кандай болгон күндө дагы каралаш керек. Камчыбек Ташиевдин суроолорунун бирине жооп берип жатып, Кубат Оторбаев 3 депутаттын ишин саясий чечим деп билдирди. Бүгүнкү күндө чечилбеген проблемасын чечүү үчүн, ошону элдин алдына алып чыгып, ошону мамлекеттеги депутаттардын алдына алып чыгып, коомчулук ошону жеткизүү үчүн мына ушул жерде отурам. Сиз ушуга макулсузбу? Эми мунун баары саясат чындыгында. Рахмат. Соттук процессте Камчыбек Ташиевдин жактоочусу Икрамидин Айткулов КТРдин башчысын күбө отурумга даярдыксыз келген деп, бардык эле суроого ал мен текшеришим керек деп жооп берип жатат. Бирок мен бул киши эртең келбей коет деген шегим бар. Андыктан мен КТРдин башчысын сот чечими менен эртең даярданып келүүгө милдеттендирип коюңузду өтүнөм деди. Жактоочунун бул өтүнүчү сот тарабынан канааттандырылды. Ошентип эртеңки сот отурумуна Кубат Оторбаев менен телесюжетти даярдаган штаттан тышкаркы кабарчы Мирлан Мамытов да чакырылды. Соттук отурумда ошол күнү Ак үйдү жана анын айланасын коргогон милиция кызматкерлеринин жетекчиси Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Канатбек Жумаев суралды. Ал өз сөзүндө Ак үй тараптан элди сүрүп баштаганда таштар учуп түшүп 6-7 кызматкер жабырланды деди. Жетекчисинен тышкары таштар митингчилерден эмес, башка тараптан келип түшкөнүн ошол окуяда жабырланган 5 милиция кызматкери да айтып өттү. Тартип коргоочулар Камчыбек Ташиевдин элди токтогула деп айтканын көрүшкөнүн кошумчалашып, митингчилердин колунан куралы таш таяк союл көрбөгөндүгүн билдиришти. Эң коркунучу жери биздин депутатыбыз Ташиев астында келатып,
эки колун көтөрүп элдер токтогула деп ушундай неме кылды, бирок болбой эле артына сүрүп кетип кетишти элдер. Дарбаза жакка бурулушту. Бурулгандан кийин бул жерде депутат токтотоюн деди, мындай неметти, токтотоюн деди, болбой артындагы түрүп кетти да. Алдыда мен тааныган тиги депутат бар болчу Ташиев. Сүйлөйүн деди, токтоп кетип туруп эле масса келип туруп артын урганда кирип кетишти, жарып кирип эле кетишти да. Ошону чыгып эле эмелерди тартып алдык. Мындан тышкары көрсөтмө берген милиция кызматкерлери да, жетекчиси да, соттолуучулардын бирине да доосу жок экендигин билдиришти. Лично к депутатам Камчыбеку Ташиеву, Садыру Джапару, Талант Мамытову и генералу я никаких личных претензий не имею. Бүгүнкү сотко Ак үйдүн алдындагы провокация уюштургандардын бир катары шектелген жаранда чакырылган. Бирок ал соттук процесске мурда кирип олтуруп алып, кийин чыгып кеткендиктен аны суроо мыйзамсыз боло тургандыгын адвокаттар айтышып, ызы чуу болду. Бул жакта болуп калды да, нарушение болуп калды. Жошондуктан эми күбө боло албайт да, бул залда отурат да. Биз тааныбайт экенбиз бул жактычы. Себеби сиздердин калпыңыздар чыгып калат. Ошентип түштөн кийинки соттук процесс кайрадан күбөлөрдү суроо менен улантылды. Каныбек Темиров, Айгүл Кенжебе, Марат Акуев, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.